Ассаламу алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер биздин толкунга кошулгандарыңызга биз өтө кубанычтуубуз жана силерден келген каттарга, телефон чалууларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Эмне үчүн бүгүн илим ушунчалык жогору өнүккөн кылымда оорулардын саны көбөйүүдө деген темага силердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө демейдегидей эле сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Сөз Кудайдын ыйык китептери Тоорат, Забур, Инжил жана Куран жөнүндө болот. Биз менен болуңуздар. Кечиңер куунак болсун. Эмне үчүн бүгүн илим ушунчалык жогору өнүккөн кылымда оорулардын саны көбөйүүдө? Акыркы күндөрдөгү оорулардын көбөйүшүнүн эң негизги себептеринин бири бул жамандык болуп эсептелет. Ден соолукту сакташ үчүн Кудайдын адамга берген жакшы эрежелерин адамдар канчалык көбүрөөк бузган сайын оорулардын саны ошончолук көбөйдү. Адамдын күнөөгө батканына карабастан, көп оорулардан алыс болуш үчүн Теңир адамдарды Кудайдын эрежелерине көңүл коюп жана аларды аткарууга чакырат. Ыйык жазууда жазылган: өз Кудайыңар Теңирге кызмат кылгыла, ошондо ал жеген наныңа, ичкен сууңа ак батасын берет. Жана мен силерди илдет дарттан куткарам. Мусанын экинчи китеби Чыгыш 21 бап 25 ыр. Бир жолу кеңири таанымал болгон врачка мындай деген суроо беришти: эмне үчүн сиз илим ушунчалык жогору өнүккөн кылымда врачтык кесипти тандап алдыңыз? Анткени илимдин мындай өнүккөн мезгилинде жакында оору деле болбойт да. Врач мындай деп жооп берет: тескерисинче оору мындан да көп болот. Анткени жерде сүйүү деген жоголуп баратат. Бул адилет айтылган сөздөр бир кездеги Ыйсанын айткан сөздөрү менен туура келет. Жана тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Матфейден ыйык Инжил 24 бап 12 ыр. Жамандыктын көбөйүшү ооруларды жана адам тукумунун азап чегүүсүн гана көбөйтпөстөн бүткүл жаратылыштын өлүмүнө да түрткү болот. Биздин эрага чейин бир нече 100 жылдар мурун жашаган Кудайдын пайгамбары муну алдын ала айткан. Ыйык жазуудан окуп көрөлү. Теңирдин сөзүн уккула, анткени жердин тургундарына Теңир өз нааразылыгын билдирет. Себеби жер үстүндө акыйкат да, боорукердик да, Кудайды таануу да болбой баратат. Арак ичүү жана алдоо, киши өлтүрүү жана урулук кылуу, бузуктук жана жойпоолук аябагандай жайылды. Кан төгүүнүн артынан кан төгүүлөр болуп жатат. Андыктан бул жер боздоп, анда жашагандын баакиси алдырап, таладагы айвандар менен асмандагы куштар, атүгүл деңиздеги балыктар да кырылат. Осия пайгамбардын китеби 4 бап 1-3 ырлар. Жаратылышка жана тирүү жандыктарга кыйратуучу таасир берген айлана чөйрөнүн булганышы адамзаттын эң чоң проблемасы болуп калды. Оорулардын көбөйүшүнүн дагы бир себептеринин бири болуп, адамдардын тамак ашына ар кандай жийиркеничтүү нерселерди колдонушу болуп саналат. Адамдын денесинин түзүлүшүн жана ар кандай жаныбарлардын, куштардын, балыктардын дене түзүлүшүн Кудай гана билет. Ошол үчүн Кудай тамак ашка колдонууга уруксат берген жаныбарлар бар. Бирок Кудай кээ бир жаныбарлардын этин жегенге тыюу салган. Бул жөнүндө ыйык жазууда Мусанын 3 китебинин 2 бабында айтылган. Кудай жегенге тыюу салынган нерселердин бардыгын ал жийиркеничтүү деп атайт. Туура эмес тамактануу денеге терс таасирин тийгизет да, келечектеги муундарыбызга да зыянын тийгизет. Бирок адам Кудайдын көргөзмөлүнө көңүл бурбай, тамак ашына бардыгын катары менен пайдалана берет.
Дүйнөлүк медицина рак оорусунун пайда болушун изилдегенде өсүмдүк азыктарын пайдаланган адамдардын рак оорусуна чалдыкпай тургандыгын байкаган. Ошентип оорунун себеби эт азыктарында деген тыянакка келишкен. Тереңирээк изилдөөлөрдөн кийин чочконун майы ашказан соогунда эрибей тургандыгы билинет. Бул май адамдын денесинде өзүнчө зат болуп чогулуп отуруп, кийин рак оорусуна айланат экен. Демек, чочконун эти адамга эң зыян жана оор азыктардан болуп эсептелет. Рак оорусу жана дагы башка оорулар тукумдан тукумга өтөрүн медицина илими далилдегенин белгилей кетиш керек. Улуу Кудай адам анын токтомдорун бузуу менен өзү гана азап чекпестен, анын күнөөсү үчүн укум тукуму да азап чегерин эң башында эле алдын ала айткан. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар арак ичишет. Жана муну менен алар өзүлөрүнүн ден соолугуна гана зыян келтирбестен, укум тукумунун да ден соолугун бузуп жатышат. Басма сөз органдарынын билдирүүлөрүнүн биринде мындай деп жазылган: алкоголдук ичимдиктерин жапырт ичүүнүн негизинде өлүмдүн саны көбөйдү. Акыл эси кем балдардын төрөлүшү жогорулоодо. Кылмыштуулук көбөйүп, моралдык касиеттер төмөндөдү. Мына ушулар адамзат тукумунун бузулушуна алып келет. Биз ядролук согушсуз эле жапырт өлүмгө баратабыз. Оорулардын көбөйүшүнүн үчүнчү себеби бул радиация жана айлана чөйрөнүн ар кандай химиялык заттардын таштандылары менен булганышы. Кудай адамдын ден соолугу үчүн таза чөйрөнү берген, бирок адамдын катышуусу коркунучтуу натыйжаларга алып келди. Алар кайсылар? Деңиз менен көлдөр балыктарды өлүмгө алып келген химиялык таштандылар менен булганган. Жер химиялык заттарды улам барган сайын көбүрөөк сиңирип алып жатат. Мунун натыйжасында ал тамак аш азыктарына түшөт, ал эми калдыктары деңиз, көлдөргө агып кирет. Аба ушунчалык булгангандыктан кээ бир шарларда кислороддун жетишпей калуу коркунучу пайда болду. Статистика мындай деген маалыматтарды берет. Жыл сайын планетанын атмосферасына 150 миллион тоннага жеткен эң зыяндуу зат болуп эсептелген күкүрт кош кычкылы, орусча айтканда двуокись серы, бөлүнүп чыгат. Атмосферага бөлүнүп чыгуучу уу заттардын 1/3 бөлүгүн автотранспорт кошумчалайт. Мына ушул бөлүнүп чыккан эң зыян заттар атмосферада күкүрт кислотасына айланып, кайрадан жерге кислоталуу жамгыр болуп түшөт. Күкүрт кош кычкылы жерди курчоо менен астма жана бронхит ооруларын пайда кылат. Кислороддун жалгыз булагы болгон жашыл токойлор, шалбалар, көгөргөн бак дарактар жок кылынууда. Бириккен Улуттар уюмунун статистикасы мындай деген кабар берет. Жылыга 11 миллион гектар токойлор жок кылынат. Кыйроого учураган токойлор отургузулган токойлорго караганда 10 эсе көптүк кылат. Токойлор өрттөнүп да жок болушат. Ал эми өрт өчпөй калган тамекинин чогунан же өчүрүлбөй калган от жагуулардан пайда болот. Эгерде стихиялык кырсыктар ушундай көп боло берсе, адамзат өзүн өзү жок кылуу коркунучу пайда болот деп айтышат окумуштуулар. Мындай коркунуч жер тарыхынын бүтүп бараткандыгынын белгиси болуп саналат. Бул жөнүндө Ыйса мындай деп айткан: адамдар үрөйү учуп, ааламга келе турган ааламатты күтүп, зор коркунучта болушат. Анткени асман күчтөрү солкулдап калат. Лукадан ыйык Инжил 21 бап 26 ыр. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар.
Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Сиздерге биздин сүйүктүү радио угармандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Азыр берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө Кудайдын ыйык китептери Тоорат, Забур, Инжил жана Куран жөнүндө биздин ой жүгүртүбүз. Ошентип чыныгы мусулман күнүгө Алланын ыйык китептерин окуп, аны үйрөнөт. Качан биз ыйык китептерди окуп жатканыбызда Алла бизге батасын берип турат. Куранда динге ишенген адамдар жалаң эле Куранды окубастан, дагы андан мурун пайда болгон Тоорат менен Инжилди да окушу керек деп айтылган сүрөлөр бар. Алла бул китептерди асмандан түшүрүп, Кудайдын элине берген Курандын сүрөсүн ачып окуп көрөлү. Биз ага чейин эле Тоорат менен Инжилди асмандан түшүрүп бердик. Буларда да жарык жол көрсөткөн улуу чындык бар. Кудайдан корккондор колдонуп насият алсын үчүн Тоораттын асмандан түшкөнү айдан ак далил. Теңири эмне жазганын Инжилди кармагандар баамдап алсын. Андагы жазмыштын жазганын баалабагандар ак жолдон адашып бузулгандар. Кимде ким ыйык китептерди окуп үйрөнүп, жана Кудайдын сөзүн укса, жана анын эркин аткарса, анда ал жашоодогу эң сонун жолду тандап алган болот. Бул тууралуу Куран минтип айтат. Ким жакшылык кылса, ал өз жанына пайда. Ким жамандык кылса, ал өз жанына каршы. Анан силер Кудайыңарга кайрылып келесиңер. Ушул сөздөр 45-сүрөдө 14-аятта жазылган. Ошентип кымбаттуу досум, ыйык Куран бизди башкаруу жана жарык бар Тоорат менен Инжилди үйрөнүүгө чакырат. Башка сөз менен айтканда, ыйык Куран, ыйык китеп Тооратты, Забурду, Инжилди изилдөөгө чакырат. Куранда мындай деп айтылат: мына ошентип биз силерди чыныгыз жолго салыш үчүн чындыкты калптан айырмалоочу жазуу өлчөгүчтү Музага тапшырдык. Демек, Куран Инжилдин чын экендигин аныктайт жана динге ишенгендердин баардыгына, ошону менен бирге мусулмандарга да ага ишенүүгө буйрук кылат. Куранда мусулмандарды Тоорат менен жакшы кабар, Инжилди кабыл алып жана ага ишенүүгө чакырган чакырык бар. Бул жөнүндө 2-сүрө 130-аятта айтылган. Айткыла, биз Алла Таалага, анын аяттарына баш ийдик. Ибраимге, Исмаилге, Исхакка, Жакыпка ынанып, алардын айткандарына, укум тукумуна ишендик. Муса менен Исага жана да ак пайгамбарларга арналган Кудайдын жол жобосуна сыйындык. Биз аларды бири-биринен айырмалабайбыз. Биз аларга жан дилибизден берилдик. Ыйык Куран 3-сүрөдө 45-аятта Инжилди көргөзүп жана Исанын окуучулары болгон расулдар Кудайдын жардамчылары экендиги айтылган. Инжилдин чындыгын жалаң гана Куран күбөлөндүрбөстөн, Кудай өзү дагы анын сөзү эч качан жоголуп жана өзгөрбөй тургандыгын айтат. Ушул жөнүндө көргөзө кетели. Инжилде мындай деп жазылган: ал эми ыйык жазууну бузууга мүмкүн эмес. Ар бир адам чөпкө окшош жана адамдын ар бир атак даңкы чөптүн гүлүндөй. Чөп кургады, гүлү түштү. Ал эми Теңирдин сөзү төбөлүк калат. Дагы бир жазуу: пайгамбарлык эч убакта адам каалаганынан айтылган эмес. Аны ыйык рух менен аракеттенген Кудайдын ыйык адамдары айтышкан. Инжилдин чындыгы жана пайдалуулугу жөнүндө Расул Павел мындайча жазган: баардык ыйык жазуу Кудайдан шыктанган жана үйрөнүүгө, бетин ачууга, оңдоого, адилеттикке үйрөтүүгө пайдалуу. Аны менен
Кудайдын адамы жеткилең болуп, баардык ишке даяр болсун. Мына ошентип Кудай чебердик менен өз сөзүн коргойт. Ал өзүнүн сөзүн жазууга жана дээрлик баардык тилдерге которуу үчүн динге терең ишенген адамдарды тандап алган. Инжилдин азыркы күндөгү 1400 тилге которулгандыгы, Кудайдын өзүнүн сөзүн коргоп жана аны түбөлүккө сактаарын күбөлөндүрүп тургандыгында шек жок. Чындыгында эле эл келет жана кетет, тил жоголот жана дүйнө өзгөрөт. Бирок Кудайдын сөзү дайыма жашайт. Анткени ар бир улут үчүн Кудайдын ар бир адамга жиберген каты бар. Кудайдын китебинде ыйык жана бактылуу жашоого күч берген жана кайрат берүүчү булак бар. Кымбаттуу досум, сен ушундай жашоодо жашагың келип жатабы? Бул үчүн биз күнүгө ыйык китептерди сыйынуу менен изилдеп окуп жүрүшүбүз керек. Ошондо биз Кудайдын батасын алып турабыз. Куран менен Инжилдин барактарына саякат жүргүзүп туралы. Берүүбүздүн акырында тарыхка кайрылалы. Чын дили менен Кудайга берилгендерди Куран булар китептин адамдары деп атаган. Аларды ыйык китептерге ишенгендери үчүн Кудайдан безгендер тарабынан куугунтукка алынып, азап чеккендери жөнүндө тарыхты окуган ар бир адам билет. Алардын көпчүлүгү Кудайдын сөзүнүн ыйык идеалдарына берилгендиктери үчүн оор кыйноолорду жана жазаларды баштарынан өткөрүшкөн. Биздин кийинки берүүлөрүбүздө бул адамдар кайдан мындай күчтү алышкандыктары жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне үчүн алар бул азаптарды кубануу менен кабыл алып, Кудайды даңктап ырдап өткөн.
жыгын берсе бөлүп беримке умуртай тулуу теңир сага кандай улуусуң сен 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 кандай улуусуң сен кандай Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.